Канча спортсмен балдарды көрчү элем, мындай здоровый, накачанный анан. Мындай карап койчусуң да, фигня эле го, любой эле адам кылып алат го депчи. А нет. Туугандар, фигня эмес. Ошол накачанный, здоровый баланын артында чоң эмгек жатат, 2 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык да. И ал оңой иш эмес экен. Мен азыр тренировка кылып баштадым. Бул өтө оңой иш эмес экен. Эгер сен өзүңдүн денеңди, фигураңды ушундай состоянияга жеткире алсаң, демек сен мыкты адамсың да. Демек сен убактысында катуу иштегенсиң, күнүгө тренировкага келгенсиң, кой берген эмессиң. Дисциплина коюп, конкретно иштегенсиң, ошон үчүн ушундай жыйынтыкка жеттиң да. Ошол себептен мен там берем да ушул балдаргачы, баягы мындай здоровый өздөрүн алып жүргөн, мышцасы огромный. Бул оңой иш эмес экен да. Буну баары кыла албайт. 1000 адамдын 5% кылышы мүмкүн, ошондой даражага жетиши мүмкүн да. Көбүнчөсү почти 95%. Бир аз 1-2 ай барат, таштайт. Ашып кетсе 6 ай барат, таштайт. Мага окшоп. Мен канча барып жүрдүм, таштап кое берем тилем да. До конца чыккан эмесмин да. Бул кыйын эле нерсе экен. Жашоодо ийгиликке жетиш бул спортто баягы качок болуштай эле экен. Спортто кантип качок болот? Бул күнүгө тренировка, дисциплина бар, туурабы? Постоянство бар. И срок. Определенный срок керек да, сен 1 айда болуп кетпейсиң да. Жашоодо деле ийгилик ошондой. Постоянство, дисциплина и срок. Бир нерсени определенно, четко цель коюп жасаш керексиң. Ошон үчүн мен спорт менен ушуну байладым да.